Жарагандай газ бергенде чыгат да. Шаардын ичинде анча газ менен жүргүзүп берет. Газды бергизип, ошол автоунаанын түтүнүнүн нормадан жогору чыкпасын текшерет. Өпкөгө түздөн-түз таасир кылганы болсо бир жагынан, экинчи жагынан кан касымы жүрөккө, башка органдарга дагы түздөн-түз таасир берет да. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы мамлекеттик милициянын кайгылуу кызматы менен бирдикте атмосфералык таза аба рейдин жүргүзүүдө. Инспекторлор автоунаанын кыймылдаткычтарынын уулуулугун жана түтүнүн, башкача айтканда газдардын экологиялык нормаларга ылайыктуулугун текшерет. Айдоочуларды токтотууга майы инспекторлор гана укуктуу. Ал эми Жаратылыш ресурстары министрлигине караштуу экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын кызматкерлери өздөрүн тааныштырып, унааны токтотуунун себебин түшүндүрүшү керек. Инспекторлор шаардагы жеке автоунааларды жана жүк ташуучу автоунааларды текшеришет. Атмосферага деген эме чыгарып аткан зыяндуу газдар чыгарып аткан. Жарагандай газ бергенде чыгат да. Шаардын ичинде анча газ менен жүргүзүп берет. Жок, чыкпайт. Негизи даже чоң КамАЗ текшергенде мотор жакшы болсо чыкпайт мынчалык. Бул баарын 10 жол таптыңыз го кечкече. Ошонун среднийин алып чыгат. Документтериңиз каякта байке? Алыс кетпейли жакынкы кошуна мамлекеттердин практикасын карасак, Казакстанда унаанын эсине акчалай айыппул салынып, жеке жактар үчүн 10, орто эсептик көрсөткүч менен 36.920 теңге өлчөмүндө сом менен 6.500 сомду түзсө, ал эми юридикалык жактар үчүн 100 орто эсептик көрсөткүч менен 369.200 теңгени түзөт. Сом менен 65.408 сом. Жаза салынгандан кийин 1 жыл ичинде автоунаасын оңдобогон айдоочуларга кайталанып айыппул салынат. Ал эми Өзбекстан өлкөсүндө экологиялык жактан бузулган деп табылган унаалардын айдоочуларына ката жоюлганга чейин унааны башкарууга тыюу салынат. Бишкек шаарында жана Чүй облусунда абанын булганышын алдын алуу максатында рейдтик иш-чаралар өтүп жатат. Бул рейдтик иш-чарада биздин инспекторлор патрулдук милиция кызматы менен биргеликте автоунаалардан чыккан түтүндүн тыгыздыгынын нормадан жогору болбосун текшерип жатышат. Текшерүү учурунда нормадан жогору көрсөткөн автоунааларга 234 берененин негизинде 7,5 миң жана эгерде юридикалык жак болсо 23 миң сомдон азыркы учурда штраф салынууда. Биздин кызматкерлер дымамер түтүн ченөөчү, түтүндүн тыгыздыгын ченөөчү аппарат менен газды бергизип, ошол автоунаанын түтүнүнүн нормадан жогору чыкпасын текшерет. Түтүндүн составында жана СО, не СО2, а СО. Андан башка азоттун аралашмалары, оор металлдардын аралашмалары, канчалык эски машина болсо чала күйгүсө майы, ошондон чыккан түтүндүн составында ошондой уулуу заттар мындайча айтканда көбүрөөк болот да. Ошолордун баары биригип өпкөгө түздөн-түз таасир кылганы болсо бир жагынан, экинчи жагынан канга сиңип жүрөккө, башка органдарга дагы түздөн-түз таасир берет да. Ошонун кесепетинен жана өнөкөт оорулар, эски оорулар күчөп, өзгөчө иммунитети начарраак, функциональный резерв деп коебуз, ошолору азыраак адамдардын арасында оорулар козголуп, даже майыпчылык мындайча айтканда көбөйөт да. Иммунитет кайсы балдарда начар болот? Боюнда бар аялдардыкы начарраак болот, жаш балдардыкы начар, картаң адамдардыкы начар иммунитет сам по себе. А картаң адамдарда өнөкөт оорулар көп. Ошолордун баары күчөйт да. Анан кээ бирлеринде ойлошу мүмкүн. Жок, ал ансыз деле деген өнөкөт оорулар өздөрү деле ушундай майыпчылыкка алып келиши мүмкүн депчи деген. Да, но ошонун катарында ушул автомобилден чыккан, отоплениядан чыккан алуу өтөргүчүлөр. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын салып жаткан айыппулу тек гана сиздин чөнтөгүңүзгө зыян келтирип жатса, ал эми сиздин автоунаадан чыккан түтүн абаны ууландырып, аба аркылуу адамдардын ден соолугуна терс таасирин тийгизип жатканын эске алып, туура чечим кабыл алат деп ишенебиз.